Assalamu алейкум, кадырман кыргызстандыктар, урматтуу чарбакерлер, бизнесмен. Мындай болгон төөкуш фермадан сиздерге маалымат бермекчибиз бул көрүнүштө. Бул ферманы көрсөткөнү биз келдик, туугандар. Чүй областы Манас айылына келдик. Азыр бир сыйра ушул төөкуштар, каяктан келген төөкуштар, канча сомдук төөкуштар, кандай максатта кармалат, кантип кармалат, деги ошонун баарын сурап билебиз, туугандар. Андыктан сиздер биздер менен чогуу болуп, ушул видеону акырына чейин көрүңүздөр. Сүйлөп берип көрсөтүүчү агам таанымал Страус бизнес боюнча Кыргызстанда бир жогорку бизнесмендерден бири Абдужалил агам. Абдужалил ага, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолуктарыңыз, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Бул ферманы кеңейтиптирбиз го. Ассаламу алейкум. Жакшы, Аллага шүгүр. Бул кандай ферма болду? Кандай максаттарда? Бул мен сизди көрдүм эле. Менин устазым Тескабар агам, Атакул агам чыгарды эле. Анда жаңы баштаган жериңизден көрсөттүңүз эле. Ооба, буну баштаганыбызга 10 ай болуп калды. Буну баштаганга 10 ай болду. Киришип ушул жерге келдик да. Чүйгө келип калдыңыз. Ооба, чүйгө. Өзгөндөн чыгардыңар эле биринчи видеону. Куршаптан, биринчи Куршаптан чыгардык эле. Аны эми мындай бакылчылык кылбаш керек да. Өзүм эле болсун, деби, өзгөгө да болсун. Элге да болсун. Элге да болсун, бүт баарыбыз эми колубуздан келген нерсени ушу ага инилерге бөлүшүп, может бизден дагы бирөөлөргө үйрөтүп койсок, может биз алардан кайра үйрөнүп калышыбыз мүмкүн. Ооба. Адам моюнга алыш керек да. Мен ошону эми 5 манжа бөлөк билек бир, 5 адам бөлөк тилек бир дейт да. Биз мындай бир билек, бир тилек болуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак, может буну биз үйрөнбөй, биз үйрөтүп калышыбыз мүмкүн. Башка мамлекеттергечи. Биз кыла алабыз, биз лучше кылабыз. Биз абдан жакшы кылабыз. Кудай буйрса. Кудай буйрса, иншалла, биз кыла алабыз да. Эми баланы деле жакшы окуйсуң десе акыры отличник болот го. Ооба. Билбейсиң эчтекени билбей отуруп. Двоечник болосуң десе двоечник болот акыры. Биз билебиз, кылып кете берели. Может пикирди ортого салабыз дагы. Кудай буйрса. Ушул бизнести жолго коебуз, а? Жолго коебуз. Мынакей туугандар. Абдужалил ага, бул деги общий опыт канча болду? Ушул Страус. Мен өзү кызыкканыма 7 жыл болду. 6-7 жыл. Аны айтам, инилерге, ага инилерге айтам, энем өзүң кылбайсыңбы дейт. Аны үйдө апама алып келип берип коюнчу дедим да, бир 10 баш балапанын. Башында. Алып келип апамдан карап. Тоок жакшы көрөт апамчы. Анан тоокту жакшы көргөндөн эме кылайын дедим да, шудан алып келип, шудан да караң, жеңил, оңой, бат чоңоет, бир адамга энергия берет. Бир жака кетип 4-5 күндө эле келип калсаң уже башкача. Балапандан алсаңчы. 10 күндө келсең дагы башкача, бат чоңоет. Анан живучий да болот экен. Кокс терилер сыйрылып кетсе деле, кайра тез эле айыгып калат да. Шунда жакшы. Менин чтобы көргөндөрүм да, бирок дагы изденүүдөбүз. Кудай буйрса дагы алдыда көп изденебиз. Чогуу изденсек деген бир максаттар бар да. Абдужалил ага, мындай да. Эми биз кыргыздар мал кой багып көнгөнбүз да илгертен, Бул ушу мал койдон плюс минус жактарын айтып кетиңчи деги общий мисалы үчүн. Эми биз деле мал кой багып кичинекейибизден жайлоолорго чыгып, атам совхоздун малын караган, мал менен эле чоңойгонбуз. Өзү негизи кыргыздын канында бар го, бир мал караса, бир мындай өзүңө келечесиң го. Жок дегенде чыгып тоокко жем чачыш керек эртең менен кыргыз. Ооба, туура. Анан эми малды эшикке алып чыгасың, алып киресиң, байла, тиги кыл, бул кыл. Азыр эми көрүп атасыңар, биздин жер шарттагы жерге уже жайлоого барсаң, мал кой батпай калды да. Жайлоого барсаң, памперс, мусор, чынын айтканда жайлоодо чөптөрдүн гүлүн түшүргөнгө успеть этпей атат да. Мен эми жайлоодо чоңойгон баламын өзүм. Жайлоого балалыгым өткөн жерге барам, бир жок, биз кичинекей малыбызда сонун чөптөр чыкчу эле, сонун суурлар болчу эле, азыр эчтеке деле калбай жайлоонун куну учуп кетиптир да. Ал жерде аркар, кийик, уларлар секирип ойной турган жерде биз барып мусор кылып салып да. Ушул Оштон Бишкекке келгизе бүт жолдун эки бетине мусор толуп кеткен. Эми ошого окшош нерсени мындай булар азыраак жейт. Аз жейт, азыраак эмес, аз жейт. Бирөө 100 тооктун этин берет да, примерно, бир страус. Бир страус 100 тооктун. Бир тоок 150 грамм жейт күнүнө. Ошондо булар 15 килограмм жем жеш керек да.
Жок, 2,5 килограмм, 2 килограмм жем жейт. Бул эң чоң канча эт берет ошондо? Эң чоңу 120 килограмм эт берет. 120 килограмм эт берет, э? Анан мына багып чоңойткондогу кыйынчылыктары кандай бунун? Эми мен багып кичинекейинен багып чоңойттум, потому что балапандан чоңойттум, көрдүм, мындай живучий болот экен. Мендиктин балдары бир аз слабый болот го. Ооба, өлүп калып берет, ооба. Жок, булар өлүп калып деле тирилип кеткендер ситуация болду. Мен бир мээрим төктүкпү, жакшы карадыкпы, билбейм жак. Эми любой нерсеге эле жүрөк бериш керек да. Ошондой. Булар эмне жейт? Эмне вакциналарды кыласыңар, кандай витаминдер саясыңар? Булар стресске түшүп калат экен. Ошо стресске түшкөндө өзүнүн витаминдери бар экен, сууга кошуп. Бир 10 литр сууга 5 граммдан витаминдерди кошуп бересиң. Болду, стресстен чыгып алса, анан ошого окшош анча-мынча бир 2 мал жылына 2 жолу витаминдерди берип коесуң, все болду. Ал витаминдер бизде ветапекаларда бар. Бар. Жок эмес, Жок эмес. Кыйынчылык деле жарата бербейт. Ошондой туугандар. Эми ол жерде азыр 100 баш болсо, 100 башты билбейм, 100 бука болсо канча адам караш керек эле билбейм да. Алдын тазалаш керек эле. Бунун баарын канча адам карайт? Бир эле адам карайт. Бир адам карайт, э? 2 адам, 1 адам, 2 адам. Булар өзү эмне жем жейт бар? Өздөрүнүн специальный жемдери бар. Ошол бизде жем заводдор бар экен, ошо жем заводдордон алып келип, аралаштырып берип. Жакшы экен. Бул азыр мына сиз ушул жерде кармап турасыз, бул кандай максатта кармалып турат азыр? Эми максат ала тургандар болсо берип, биз Өзбекстанда достор бар. Өз негизи мен Россиядан Краснодар шаарынан сүйлөшкөнбүз башында бир 15 баш. Алабыз десек, ооба, сатабыз деп акчаны каяка которойлу десек, кийин отказ кылып койду, сатпайбыз деп. Анан Россиядан дагы бир жерден издедик. Анан Бишкекте бар экен деп мурунураак балапан алайлы деп шалсак, жок, короче, окшош. Таппадыңыз? Анан издеп отурган Өзбекстанда мен досторум көп. Ошол Өзбекстанда досторум аркылуу 10 балапан алып чыктык. Анан ошодон киришип бүт баары менен жолугуп, анан ушуга киришип кеттик да, өзүбүз багып чоңойттук да. Эгер кыйынчылык жаратса, может быть, жок дешим мүмкүн да. Мен билбейм. Сиздин колуңуздан келди, Кудай бурса элдин да колунан келет. Да, может, лучше келет. Может, биз үйрөнө турган балдар бардыр да. Даже буну Кыргызстанда не деген таланттуу адамдар бар. Япония, Токиого барып кыргызча үйрөтүп аткан карындаштарыбыз бар. Ооба, Кудай буйрса. Биз Ошондо бул жерде жалпысы канча баш азыр? 100 баш. 100 баш, э? Булардын баары ушундай чоң бойдон келди азыр. Ооба, 5 жаш, 1 жаш, 1,5 жаш, 2 жаш, 5 жаш. Балапандары дагы келет. Балапандар да келет, э? Келет. Булар азыр кандай балдар? Жумуртка коёбу, эмне? Булар эми азыр стресстен чыгыш керек. Жакында келди. Жакында эле келди. Стресстен чыгып, өзүнө келип, эми бирөөлөр сатып алып кетсе, анан биз дальше витаминдерин берет элек, ошол жерде барып, адаптация кылып, булар сразу ошо үйүнө десеңиз, э? Быйыл жумуртка беретин олар. Жумуртка беришет. Аркылар 1,5 жаштарда күздө берип калат. Ар чекедектилер уже балапан чыга турган жумуртка берет. Булар 2 жаштан 3 жашка дери жумурткасын баягында жей турган жумуртка чыгат. Балапан чыкпайт. Анан 3 жаштан кийинки жумурткалары балапан чыга берет. Жакшы караса 50 жашка дери жумуртка берет деп уктум. Охо. 3 жаштан 50 жашка. 50 жашка чейин. Мынакей. Өзү 80-85 жылга дери жашайт экен. Адам менен теңдеше турбайбы? Териси крокодилдин терисинен кийин ушунун териси бааланып турат. Бааланып турат. Биз эми азыр биздин Кыргызстанда көп швейный цехтер бар го. Ооба. Ошол швейный цехтер баягындай кылып терисин переработка кыла турганы бирөө колго алса, агым этини экспорт кыла турган бирөө колго алат. Анан көп сурап калат да, этини каяка экспорт. Биз көбүч максатын ойлонойлу, 5 жыл, 10 жыл. Иранда өтө көп экен. Иран мамлекетинде. Иран өтө өнүктүрүптүр. Ушул страус жагынан бизнесте. Страус кадимкидей эле мал койгонмагандай. Кудай буйрса биз дагы көбөйтсөк, бизде дагы көп ушундай чарбагерлер болсо, анан бизден дагы алып кетүүчүлөр пайда болот, э? Переработка кылуучулар пайда болот. Ооба, азыр кандай эле биз өзүбүз барып алып келип атканбызбы, бизден дагы алып кетет. Казакстандын мамлекети жаныбызда турат. Ладно, биз көбөйтөлү, бир масштабный кылып, мындай чогулуп, биргеликте көп кылайлы. Эми ал жерде Кытай турат го, 2 миллиард. Жакын эле. 2 миллиард Кытай турат го. Ооба. Ар биринен $1 алсак 2 миллиард долларын алып коебуз го. Ошондой. Бирок жалгыз аттын чаңы чыкпайт, чаңы чыкса да даңгы чыкпайт, жалгыз терек токой болбойт дейт да. Жалгыз антип берем дегенден биз бүт алыс болушубуз керек да. Ооба. Көпчүлүк менен Кудай буйрса. Ооба, биз
кичинекейибизден биздин чоң аталарыбыз, атам, апамдарга Алла ыраазы болсун. Ошол атам, апам көпчүлүктү жакшы көрдү да. Эми ошентип чоңойтуп коюптур. Келгиле чогуу эле болойлу. Мынакей туугандар. Кудай буйрса, ушу малды, койду кармаганда эле кармап калсак, өздөрү келет, өздөрү алып кетет буйрса. өздөрү алып кетет, Кудай буйрса. Мунун эти кандай? Жанагы жылкынын этиндей ысык келеби же суук келеби кандай? Жок, бунун эти эми аз бизде бүт бар эле сахардын диабет, жүрөк оору, давление деген. Эгер адамдар ушу менен азыктансак, Кудай буйрса, алдын алат экен да. Ошого окшош оорулар жок болот экен. Зренияга дери таасирин берет экен. Көздүн зрениясына дери таасирин берет экен. Дагы кандай десем, эми азыр эми бул өзү негизи жаңылык деле эмес. Жаңылык деле эмес. Элдин баары угуп деле болду. Угукта баккандар деле бар. Бирок жакшы кылып караш керек да. Мейир, мухаббат бериш керек да. Жөн эле алып келип камап коюп, бол чоңое бер дегенге болбойт. Анан болбойт экен деп койгонго десеңиз кайра. Болбойт экен деп. Мисалы пример деле биз Таласта биринчи төбүрчак алып келген го. Ооба. Төбүрчакты алып келип, элдин баары жок эгип атат. Бирок өзүбүздө жебейт төбүрчак туруп. Ооба. Жебейт, бирок экспорт кылып Турция ушуга окшоп эле келип алып кетет. Кудай буйрса. Кудай иншалла, Кудай буйрса. Буну эми моюнча бөлүп койсуз, булар жаштар менен бөлүшсүз, бул жерде бир коргондурат. Бул жаштар менен, жаштары менен, возраст. Бул азыр кайсы жаштагылар булар? Булар 2 жаштагылар. 2 жаштагылар, Кудай буйрса 3 жаштан кийин балапан ача турган жумуртка берет. Ооба. Бизде азыр бүт возрасттар бар. Бияк менен бир айланып басайлычы. Кытайлар 7 сомго темир алат да, эритип 70 сомго сатат, биз 71 сомго сатабыз да. Ооба. Биз деле үйрөтпөйлү башка бирөөлөргө. Кудай буйрса, биз үйрөтсөк болот. Чын айтканда Өзбекстандык ошол тааныш достор, фермерлер өздөрү жүктөп алып келишти да. Өздөрү алып келип. Силер Өзбекстанда дагы мындай кыла элек экен да, багып атышат, бирок мындай сетка менен тосушуп. Үй шартында мындай. Чоң пландарды кылып мындай ферма кылайлы деген эме аз. Өзбекстанда көп бар, просто мындай кылып деген. Такталар менен мындай. Эми кылгандай пухта кылып койсоң, өзүңө жакшы го. Кудай буйрса бул жер бүт элек, дагы. Бул бүт элек, Стройкалар бар бул жерде. Стройкалары бар, моллар крастетилет. Бүт нерселер болот, Кудай буйрса. Бүт шарттарды кылабыз. Ошондо дагы бир келип тартып көрсөтүп кетейин, кандай шарттары болгону. Моминтип жарыктыктар болгон бул жерде талаанын ортосунда. Анан ошондой. Ушинтип куршапта багып отуруп, анан инилерим бар менен, жакшы Талайбек деген иним бар, Нурдин деген инилерим бар. Ошолор менен биргелешип, анан ошол инилерим дагы кол кабыш кылып ушуга жеткизип атабыз, Кудай буйрса. Эми бул нерселерди бир адам алса, мен кызыгып алайым десем, кантип иш баштайм? Канча төгүш алсам болот? Эми мына башыңкы биринчи кадамдарды айтып кетиң. 2 ургачыга 1 эркек да, 1 семья деп коет. Ошол 1 семья болот. Эми алсаңыз 6-ны алсаңыз болот, 9-ды алсаңыз болот, 12-ни алсаңыз болот. Эми кыйынчылык 30га дери кыйналбай эле карай бересиз да. Бир эле жерге камап. 21 баш 7 семья болот. Камап, бүт шарттарын, бүт нерселерин карап, время берип, чөп жемдерин берип, все болду. Ал кээ бирин барып карагандарынан көрүп калдым да. 1-2 баш балапан алат да, барып шаша берет да. Тез эле болуп. Жок, эми буга бир аз сабыр керек. Ошон үчүн мен айтат элем, биринчи чоңдорун алып, жумуртка алам дегендер, балапан алам дегендер көп да. Ошого эле бири-бирибиздин тартып беришибиз керек да. Анан 2-3 алып эле барып эле мындай ит карагандай кылып же бир мындай артынан кууп эле азыр батыраак байып кетем деп эле. Адепсиз карабаш керек, сонун кылып карап. Сабырдуу болуп, сонун кылып, бир аз эме кылып койсо болот. Булар ошондо мына 3 жаштан кийинкисе жумуртка балапан алса боло турган жумуртка берет. А өзү деги биринчи жумуртканы качан берип баштайт булар? 2 жаштан берип баштайт. 2,5 жаштан деле, 2 жаштан деле берип баштайт. Анан булар канча убакыт жумуртка берет? Канча штук же кантип эсептелинет? Эми ошону айтып атпаймынбы? Жакшы кылып карасаң, канчалык мээрим төксөң ошончолук бере берет. Алды Өзбекстанда алды 105 алыптыр.
105 e? 103. 103. Artı 78 çoң фермерлер бар да, ошолор менен сүйлөшсөң. Бул жанагы тобук үндүк окшо эле жумуртка коюп кийин күрүп болобу булар? Же кандай болот? Болот экен, бирок ошо бир 10-12 туу эле басып жатылат экен да. Ошого көбүрөөк кылып туруп инкубаторго эле салган жакшы. Ошондо гарантия ачып чыгат да, ооба. Bunday görünüş bizde жанагы жат görünüş болгондугу үчүн, буну биз дайым эле көрүп жүрбөгөндүгүбүз үчүн. Жана мал кой болсо, мал кой бирөөнүн мал экен, бирөөнүн кой экен өтүп кетесиң. Bunday görünüştү дайым көрбөгөн үчүн дейип карап, таңыркап, тиктеп отура бергиң келет. Ошондой. Эти ооруларга пайдалуу, кары картаңдарга жегенге жакшы. Майы косметикага иштетилет экен. Майы косметикага мына эч зыян жери жок. Мына крокодилдин терисинен кийинки тери булку. Буну жанагы немеси дагы эсептелинет да, патент. Патент коюп жүнү. Шарттар жасалат экен, полировка машина, кысасы. Ошоңо окшогон түрдүү нерселер жасалат экен. Ошондой. Биздин таштак жерлер бар го, мисалы Оштон келетканда, Жалал-Абадтан келетканда таш көмүрдөн өткөндө таштак эле жерлер турат да, ысык жерлер. Ошол жерлерге шарттарды кылып туруп эле чөп жөмүн алып барып болсо, ал жерлер иштетилбей эле турат да. Бул ысык сууга кандай булар? Чыдайт ысык. Ысык 60 градуска дейт. Суу 30-40 градуска. Булар өзү ата теги Африкадан. Африкадан да. Ошол Африканын бир мамлекети бар экен. 50 градус ысыйт экен күндүзү, түнү резкий 0го түшүп калат экен. Ошого адаптация резкий кылгандан кийин. Ошол жерде чыдап жүргөн бул биздин мамлекетке, буларга Кудай буйрса бир 5 болот экен. Да, Кудай буйрса сону биздин биз ар жак өсүп турат бир жамнакей. Биз негизин алганда биз сонун мамлекетте жашайбыз де. Күн, жаз, жай, күз, кыш 4 мезгилибиз бар. Биз адамдар да көбөйүп кетсек болот, бул жаныбар да көбөйтүрсек болот да. Ошондой. Бизде бакканга өтө ыңгайлуу. Кыйынчылык жаратып, анан ызычы кылып, ал кылып. Бунун баасын айтайлы эми. Абжалов. Баасын, телефондорду беребиз, алмаз. Ошо телефондорго чалса биз түшүндүрүп беребиз да. Келишим бар да. Келишим бар да, кээ бири. Ой деп кетет экен. Кээ бири башка дейт экен да. Туугандар. Бул дегиле бир иш баштаганда ал сөзсүз бир каражат сурайт, ал сөзсүз бир риск сурайт. Bir risk kılıp не только бұл страуста, башка иш кылсаңыз деле сөзсүз риск бар анын. Ооба. Сөзсүз риск бар. Бир даяр бир мол ишти кылсаң 200% байып кетесиң деген бир бизнес жок андай. Рисковать кылып, катачылык кылып, банкрот болуп, ардем болуп, элдер бутуна турат. Кайра катачылыктарын оңдоп жүрүп. Адашпаса адам туура жол таппайт да. Ооба. Алгач адашыш керек. Биз эле адаштык, билбей атымды Кудайга шүгүр. Изденүүдөн ийгилик жаралат деп, мына 10 ай болду, бирок көп эле айтат, канча жыл болду дейт, жыл боло эле өзү 10 ай. Жыл боло эле болду, мына кыйынчылык дейт, кыйынчылык. Кыйындарды жаратат экен да. Кыйынчылык жаратат кыйындарды. Кыйындар жакшы жашоо жаратат. Жакшы жашоо алсыздарды жаратат. Алсыздар жаман жашоо. Биз сонун моментте турабыз. Биз чыгып кетсек болот. Кудай буйрса. Мына кетип катачылык кылбаган адам, ал значит эчтеке кылбаган адам. Да, эчтеке кылбайт. Эчтеке кылбасаңыз, значит сиз ката деле кылбайсыз. Ошондой. Андыктан бир иш баштамакчы болсоңуз, не только бул страус, башка бир иш, бир рискти, сөзсүз рисковать кыласыз. Риски жок иш жок. Андыктан мына каалоочулар алып, ушул кызыксаңыздар, мына Абдужалил абама кайрылсаңыздар, баарын айтып деп, үйрөтүп, кайсыл вакцина качан эмне кылат, ошонун баарын айтып деп турат. Эме опыт менен бөлүшүп турабыз толугу. Может, бизге үйрөтүп кала тургандар чыгат. Эме биринчи коробка автомат машина келип атканда Кыргызстанга, коробка автомат болбойт экен дешип. Бузулат экен. Бузулат экен. Азыр коробка автомат механик алып барып базарга өтпөйт го. Ошондой. Ошондой да. Автоматын сурап калыш да? Ал автоматын сурап калды. Сатышта оңой. Мына кетип алгандар. Андыктан ушу жазылып турган өмүрлөргө чалып, жазып кайрылып, дагы кошумча сөздөр барбы Абдужалил? Менин кошумча сөздөр жаштарга бир. Жаштарга эми Россияда иштеп атышат. Мисалы мен өзүм деле ошол Россияда иштегенмин, көп шаарларында жүргөнмүн Россияда. Акча таап келебиз, балабыз,
кичинекейбиз келебиз, эмне кылышты билбейбиз. Ошондой моменттер болгон. Уялып коесуң. Потому что бүт сатып алып жедиресиң, кайра эле эчтеке жок да. Ооба. Анан эми Өзү менен өзү. Az биздин Кыргызстандын канча жаштары жесе ашка кылса ишке тойбой турган балдар Россияларда жүрүп иштеп келип жатат дагы. Ошол акчаларына келип уялып көрүп, кой алып көрүп атат. Кайра эндиги жылы сатса 300 000 сом болуп, 270 000 болуп атат. Анан кетип калып атышат алар. Аларды биз ушуга бир аз может себепкер болуп калайлы деп. Ушуга окшош нерселерди аракеттебиз. Калганы бар жок Алладан. Алладан. Анан эми биз баарыбыз жапатырмак бири-бирибизге өйдөдөбө кылдыйда жөлөк болушубуз керек. Ичибиз тарлык кылбаш керек. Эстүү адам дейт, душмандын ийгилигине сүйүнөт дейт. Биз бири-бирибиздин ийгилигибизге сүйүнүшүбүз керек. Душмансыз эле тууган болуп жүрөбүз. Кыргызстан эми бул бир үй бүлө да. Ооба, чоң үй бүлө. Чоң үй бүлө. Ошонун ичинде жашап атабыз. Менин үйүмдө кайнаган казан башканын үйүндө да кайнаш керек. Биз бөлүшүшүбүз керек. Ошондой туугандар мына. Каалоочулар, ошо чалып жазып кайрылсаңыздар, балапандары канчадан болот, чоңдору канча, 2 жашы канча, башкасы канча. Ушундай болгон. Абжалла, мен экөөбүз не только бул страусты, биз жөн эле бир жаштарга бир мотивация бере турган видео тарсак болот экен, отуруп элечи. Болду. Бир күч кубат бере турган, бир акчаны жанагы акчаны акча табат деген немелерди айтып бере турган бир видеолор тарсак болот экен, а? Эми мындай ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып да айтып кетейин. Эми адам шүгүр кылып жашаш керек да. Адам шүгүр кылып жашаш керек. Мына биз Кудайга шүгүр айттыкпы, кандай айттык? Эми ар ким ардеке деш мүмкүн. Бул жерде өз негизи айтыштын эле саясаттын айтыштын эле кереги жок. Биз эл каалаган падыша отурат. Бизге окшоп эле ач калып, ток калып, кеч калып, барчылык, жокчулукту көрүп чоңойгон падышабыз турат. Биз ой пикирибизди айтсак, сөзсүз колдоо көрсөтөт деген бир ойдомун да. Анан президент шайлап койдук, өзү кылат эмес. Может, бир аз болсо ар бирибиз мындай түрткү болсок деген бир чоң максат тилектер. Биз мамлекет үчүн эмне кылдык деген суроого жооп издесек. Мамлекет мага эмне кылды эмес, мен мамлекетке эмне кылдым? Налогту төлөдүкпү, штрафты төлөдүкпү? Бүт нерсени описание кылган болсок, сөзсүз мамлекеттин оңолот, Кудай буйрса. Биз сонун мамлекетте жашайбыз. Ушундагы бир айтып кетейин. Өтө сонун мамлекетте жашайбыз. Мүмкүнчүлүктөр бар. Биз могул турган тоолорду, зоолорду ошол жерде аркар, кийик, уларлар ойноп жүрүш керек дейм. Атып жеп жок кылдык дейм. Атып жеп жок кылдык. Туристтер келет, мисалы биздин эле Россияда аяк биякта досторубуз бар, орус. Келип, эгер мен ушул жерде туулуп калсам дейт, мага эчтекенин кереги жок эле дейт. Курсагым эле тойсо болду эле дейт. Биз ошондой мамлекетте жашайбыз. Биз өз акчанын үстүнө басып жүрөбүз да. Мисалы мына Объединенный Арабский Эмираттарга барсаң, бүт кум го. Кум. Эчтеке чыкпайт. Карачы эмне деген керемет жерде жашайбыз. Алар бияка келген арзу кылып жүрөт, Ооба, эми ошого азыр буларды жакшы багып, мисалы аз биз аркы чекеге баякындай эме кылайлы деп атабыз. Трасса 100 метрлик кылып, бул жагын бир 6 метр, 7 метр кылабыз дагы. 5-6 страустун эркектерин мощный кылып багып, келген туристтерге мингизип, нары бери бастырып, жок, жүгүрөт булар. Скорость 60-70 жүгүрөт да. Өзүнүн эр токумдарын алып келип туруп, мингизип, ошо окшош нерселер. Кудай буйрса ошоларга жетели, ошоларды мен тартып көрсөтөйүн элдерге. Болду, Кудай буйрса. Ар дайым бияка келген нерсеге учурап кетип турайын, кандай жаңылыктар болуп атат, кандай жылыштар, кандай проблемалар болду, аларды кантип чечтиңиз, Мен ошолардын баарын айтып деп эл менен бөлүшүп турайлы, Кудай буйрса. Кудай буйрса. Эми кандай десем, ар бирибиздин колубузда сөзсүз ийгилик. Көзүбүз көрүп атабы, путубуз басып атабы, кол путубуз иштеп атабы. Ар бирибиздин колубуздан бир ийгилик жаратуу келет. Менин колуман келбейт дегенден биз толук алыс болушубуз керек. Келет, мен лучше кылам депчи. Куруч көрсөтөм. Мен мындан дагы жакшы кылам. Будан да жакшы кылам. Азыр мону көрүп туруп, бирөө чыгышы мүмкүн. Мен будан жакшыраак кылам деп. Биз адам барып сабак алабыз, ынанышыбыз керек. Ооба. Бактылык ошол жерде. Мына кетип алгандар. Мына. Ушундай сөздөрдү угуп, алар жүндөрү да ушундай нерсени көрүп, ордубуздан туруп бирдеке кылбасак. Мен айта бериңиз. Дагы бирдеке айтып кетем. Мен
тиги кемиңде бир эжеке өз 3 баш алды, бир семья. Анан Аксыда алды, тиги Исфанада алды. Мен ошолордон кайра чалып сурадым да, алардын алганы 2-3 ай болуп калды. Эгер бизде мындай мүмкүнчүлүк, бир аз каражат болсо дейт, алар биз көрдүк дейт, аябай оңой экен дейт. Биз дагынбагат элек дейт, 10-дан, 20-дан. Ошондой аракетчил адамдарга алып барып берип койгум келет кээде, чынын айткандачы. Кудай буйрса бул ишти дагы кененде дейт. Дагы Кудай буйрса дагы көбөйтөлү. Кудай буйрса бир ушундай бир аракетчен финансылык жактан проблема болуп аткандарга бир жардам кылып дагы бере турган даражага жетели. Ошого жетели Кудай буйрса. Кудай буйрса. Алган колдон дейт, берген кол жакшы дейт. Алгандын колу сүйүнсө, бергендин жүрөгү сүйүнөт дейт го. Чок үргүдөй болуп турат. Биздин мамлекетти алуучулардан эмес, берүүчү мамлекеттерден кылсын. Кудай ошолорго буйрса. Ана кимге берели деп издеп таппай калайлы. Ооба, биздин Кыргызстан берүүчү мамлекеттерден болсун. Кимге жардам кылайлы, ким колунда жок, ким муктаж, ошолорго кимге берсек экен деп адам таппай калайлы. Издеп таппай калайлычы, мен ошону эле тилейм. Мына туугандар. Кыргызстандын атынан барып, Африкада суу сап турган мусулман бир туугандарга суу чыгарып берейли. Ошого жетишели. Биз алсыз эмес, биз чачылганды жыйнаган дейт, үзүлгөндү улаган Айкөл Манастын урпагыбыз дейбиз го. Ооба. Ошону көрсөтүшүбүз керек да. Ичи тардык кылып, анан андай. Ал оору. Оору ала? Ал оору, жаман оору. Ал оорудан Кудай сактасын. Кеңге кең дүйнө, тарга тар дүйнө дейт го. Ошондой. Кеңири болсоң. Мына ошондо неде 100 баш дедиңизби? Ооба, 100 баш. 100 башка могу канчаны айлантырып токтуңуз? Канча квадрат метр токтуңуз? Бул жагы 200 метр, бул жагы 50 метр. Ошол жанагы 200 литрдик бочкалар эле ар жакта жана көрсөттүк. Жок, кечиресиң. Биягы 100 метр, биягы 50 метр деген. Биягы 100 метр узуну, биягы эни 50 метр. Ооба, тиги бочкаларды коюп койгонбуз. Шлангалар менен суулар келет. Ооба. Куюп коет, жемдерин төгүп коет. Бочканын ортосунан кесип акыр кылып койгонбуз сууга деп. Ыңгайлуу кылып. Анан жөн эле акыр жасап койгонбуз, жыгачтан эле жүгөрү салып беребиз да. Жүгөрү, жемдерин салып берип коебуз. Ошондой туугандар. Абдулла ага, анда сизге чоң рахмат. Иштерге ийгилик. Дагы ошол түндүккө бир жоом түшүп калганда сөз учурап кете берейин сизге. Чалып жазып. Болду. Мен өтүп кеттим. Кандай жаңылыктар бар, бир эл менен бөлүшүп коелу деп, Ооба, эми бул мен айтат элем да, чтобы азыр бир ишкерлер болсо, мисалы да, ишкерлер болсо, сеники ал жакта, сеники бул жакта эмес эле, мондай бир таштак жерлер болот го. Ошого бир аз ушулардын ичкенин эле суу чыгарып алып, бир четирак жерге катар эле тизилип эле 50 фермерби, 50сү эле тизилип алып өз-өзүнчө болуп туруп, бири-бири менен консультация алышып, пикир алмашып, мондай кылабыз деп. Сеники нарагыраак турсун, меники мындайраак турсун эмес, катар кылып эле. Ана ошону видео съемка кылып, может эми азыр биз 21-кылымда турабыз да, жашап атабыз. Бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Бүт мүмкүнчүлүк. Мына ар бирибиздин колубузда базар турат да. 21-кылымдын базары дүйнөгө соода кылсак болот, дүйнөгө. Ооба. Телефон менен. Телефон менен болду. Деп туруп башка элдер келиши мүмкүн. Ошондой. Андыктан чалгыла, жазгыла, талоочулар ушул ишти баштайм дегендер. Ооба, баштайм дегендер. Биз өз негизин алганда мен ар кимге айта берет элем, мен ушуну эле айтып кетсем керек. Алсаң, кылсаң, эсептесең, мындай кылсаң, анан өзүбүз киришип кеттик. Өзүңүз чыдабадыңыз акыры. Акыры чыдабай киришип кеттик. Пример болоюн. Пример, себепкер болуп калайын. Өзүм баш болоюн да ошолорго. Ошондой туугандар. Аябай бир Абдужалил ага менен таанышканымдан да мен өтө курсаммын. Бияктардагы бир кере көрсөтүп чыгайын. Мынакей. Ушундай сөздөрдү укканда, ушундай адам менен таанышып, сүйлөшкөндө, жакшы адам менен сүйлөшсөң бир энергия аласың, бир жадырап, жайнап, бир дагы иштегиң келет. Дагы элге кызмат кылгың келет. Дагы бир чоң иштердин башталышына бир себепкер болуп калгың келет дагы. Жакшы ушундай сөздөрдү уккандан кийин. Анан бир башка бир гнилой адам менен сүйлөшсөң, ошол өзүнүн ошо гнилойлук немесин жуктурат. Анан азыр эмне кылсаң мамлекеттен келип, анан жабып салат, анан рейстен келет, анан налогтон келет, анан андай, анан мындай. Эми ошентип отура берсек, ошентип отура беребиз. Аракет кылсак, Кудай буйрса, бар жоктун мүмкүнчүлүгү бар. Жакшы сөзгө жылан ийинен чыгат. Жакшы сөзгө. Биз алмаз, бизде кыйналдым деген адам калганга укугу жок дейм.
чыгып 1 гектар 50 сойдук жердиге деле сонун дыйканчылык кылып туруп, могул жерде 150 миллион халкы бар Россия, Казакстандар жатат дейм, 30 миллион халкы менен. Алып барып биз кыйналбашыбыз керек. Биз вообще эч кыйналган калкыбыз жок да. Кыйынчылыкты Кыргызстанга киргизбешибиз керек. Ооба. Шүгүр кылышыбыз керек, болду. 50 соток жер менен үй бүлөнү кеңири баксак болот. Бакса болот, бүт нерсени. Ооба, мына ош Мына күндү кара, мына күндү. Бул жок дейм башка жактарда. Суук чыкпай, ысып кеткен слишком. Ооба. Ошондой туугандар. Андыктан тынч болла, бар болла. Ушундай Абжалага окшогон мындай позитивный ишкерлер биздин элибиз өнүксүн. Биздин мусулман туугандар баары өнүксүн, Кыргызстан өнүксүн дегендер. Жазып, чалып, кайрылып 0550 35 37 37. Бул кызмат бекер болот. Сиздин ишиңизди элге жарыя кылуу бул кызмат бекер. Мен только ошактактарга бир иштерим чыгып калганда сизге по пути учурап келем. Андыктан тынч болла, бар болла. Чалгыла, жазгыла, Страус боюнча ушул жазылып турган номерге кайрылгыла. Чүй область, Манас району болду. Сокулук району. Сокулук району, Манас айылы. Аэропортко кетип атканда эле жолдун сол бетинде. Жолдун сол бетинде. Ошо талда турган жерде ошо аэропортко кеткен жол. Манас айылына киребиз. Андыктан баарыңарга ийгилик иштерге.